Экинчи балам 10 жашта, майда 10 жашка чыгат. 11 айлык балам бар дагы. Ал деле дени сак, жакшы эле төрөлгөн. Бир ушу кызым кыз берсин деп Кудайдан тилеп атып көргөн кызыбыз ушу. 3 бир туугандын ортончусу кичинекей Айша жүрөгүндө туубаса кемтиги менен төрөлгөн. Ага жакынкы күндөрдө операция жасалышы керек. Ал үчүн албетте чоң суммада каражат талап кылынат. Бала дегенде баарына даяр болгон 32 жаштагы Махбубага биринчилерден болуп өткөн жылы негизделген Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму жардам колун сунган. 2 жылдан бери больницадан башыбыз чыкпайт. Үйгө келебиз, бир 10-15 күн үйдө болобуз да кайра эле больницага чөбүз. Ушундай болуп аттык да. Азыр эми жүрөгүнө срочно операция жасаш керек деп неметип калышты врачтар, потому что жана жүрөгү чоңоюп, жүрөгүнүн тешигин дагы көлөмү чоңоюп баратыптыр да. Анан элдерден жардам сурагам. Биринчи Санжар деген немен бар эле, иним. Москвада чоң иштеп жүргөн, Арфлемде иштеген бала. Аны ошол айтып калды, жаштар канаты деген уюм бар эже. Ошого Мекенчил жаштар канаты деген. Ошол жакка кайрылып көрсөңүз, неме болот деди. Анан ошол жакка кайрылдым. Чындыгында эле өздөрүнүн как будто бир тууганына чуркагандай чуркап атышты да, чуркап. Күндө жазышат, эмне болуп атасыз эже, жакшы элесизби, чалып аткандар барбы деп. Чалып атканда чындап эле ошол немеге чыккандан кийин чалып аткандар аябай көбөйүп кетти. Айрыкча эркек кишилер чалып, кызың кандай, азыр абалы жакшыбы сурап неме болуп койсо деле кыйлап көңүлүң көтөрүлүп калат экенсиң да, что жалгыз эмес экенсиң. Жүрөгүмө сезген адамдар бар экен депчи. Көп түкүрсө көл болот демекчи, буйруса кайрымдуу инсандардын колдоосу менен жүрөккө убактылуу коюлуучу атайын аппараттын каражаты топтолуп да калды. Бүгүн Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун өкүлдөрү калган сумманы дагы Орусиядан которушкан. Бул Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун атынан келип отурам сизгечи. Кызыңыздын ошол жакшы болуп кетишине өздөрү чуркап, ушул кайрымдуулук кылайлы, эжебизге жардам берели деп ушул акчаны сизге бүгүн бизге жөнөтүп отурат. Мен ошолордун алган команда болсо уюмдун акчасын сизге аманатын ушул тапшырып коюуга келдим да. Ушул жерден ачып санап аласак, бул жерде 50.830 сом бар. Отдельно өзүмө жөнөтүлгөн акчалардан строительный рыноктон 38.000 акча чогултуп беришти бир туугандарым. Ошол жерде иштеп жүргөн бир туугандарым Кайдыгер Карабастан ошо 38.000 рубль акча жөнөтүштү. Анан Красноярскиде иштеп жүргөн бир туугандарыбыз 26.000 рубль которушту. Алар бүгүн эртең мененде саат 11-12ге жакын алып келип колума тапшырып кетишти, рубль боюнча алып келип тапшырып кетишти. Санжар деген бала 7.300 которду. Руслан деген классташым 5.000 которду. Дулат 8.000 которду. Ошентип неме которулуп эле атат. Ошол акчалар жетиштүү эле болуп калды аппаратыначы. Негизделгенине 1 жыл болбой аталган фонд тарабынан буга чейин да бир катар муктаж инсандарга жардам көрсөтүлгөн. Эң башкысы фонддун бюджети сырттан эмес, дал ошону негиздеген эмгек мигранттарынын айлыгынан толукталып турат. Bir ayda bize en көп жардам бергенибиз 4 адамга болуп аткан, bir ayda. Андан кийин 3 адам, 2 адам айына ушундай 3-4 адамдарга жардам берип турабыз да, 3-4 үй бүлөгө. Биздин кыргыз элибизде канчалаган жарандар жанагындай ооруп жүрөт, муктаж болуп жүрөт, көчөдө даже бир кийими жок жүргөндөр аябай көп. Ушуларды көрүп биз жүрөгүбүз ооруп, бул негизи идея Жалал Абад областындагы Сузак районуна караштуу Кашкатерек айылынын тургуну Мамытов Канатбек деген баладан бул идеябыз чыккан. Аны бардык жаштар колдоп, 7 туугандан бардыгыбыз чогулуп, ошону бир идеяны колдоп бардыгыбыз. Ушул кыргыз элибизге биз кичине болсо дагы салымыбыз кошулсун. Чет жакта жүрсөк дагы бизде Кудайга шүгүр айлыгыбыз бар, бизде акча бар, калган адамдарда даже акча жок. Ооругандарга шифа болуп кетсин деп биз ушул нерсени түтүп чыкканбыз.
Бүгүн дагы бир үй бүлөнүн үмүт шамы жанды. Маалыматка ылайык 2 жашар Айшанын жүрөгүнө операция жакынкы күндөрү Жалал Абад шаарындагы Түштүк регионалдык жүрөк кан тамыр хирургия илимий борборунда жасалмакчы. Ага чейин Айша Кочкор Ата шаарындагы ооруканалардан биринде медиктердин кароосунан өтөт.